Кыргыз журтум адаттагыдай эле ушу кудуреттүү улуу табылга же кыргыздын улуулугун таанытуу кут берүүсү. Кут деген бул өзү Кудайдын буйругу менен түшөт экен. Кут өзү бул Кудайдын кудуреттүү улуу нуру анан деме экен. Ушу кыргыз журтуна кут түшкөн. Бул анык, мунун белгилери көп, ачыктан дагы, караңгыда дагы. Ушу адам жаралгандан бери көп эволюция доорлорду, кылымдарды, кыйынчылыктарды, мезгилдерди, системаларды басып өттү. Көптөгөн суу доору, мындай айтылуу, темир доору, техника доору басып өттү. Ошентип адам көптөгөн кылымдарды, эволюцияларды басып өтүп, ошол эмгектин, тажрыйбанын негизинде ушу 21-кылымдын өзгөчөлүгү ушул болуп атат. Бош жаткан каракууну каракуш менен иштеди. Же болбосо ушул жашоо доор алмашкан сайын, мезгил өткөн сайын бардык эле мыйзамдар, ааламдык, жердик мыйзамдар эскирип, мезгил өткөндө жоюлуп, жаңыланып, жаралып турат экен. Бул доордун да өзгөчөлүгү ушул болуп атат да. Бул доордо адамдын турпаты кубулуп атат, башка кызматка өтүш керек болуп атат. Же болбосо адамдын гени жетилип атат. Сөөгү жетилип бош жаткан каракуш мээз ишке түшүп атат. Ошондуктан акылга салган медицина аныктай албай аткан ушул болуп атат. Техника тактай албай атканы, адам күчү менен адамзаттын башкарылбай атканы, багытын таппай атканы ушунда болуп атат. А биздин ушул кыргыз элинин жан дүйнөсү ааламга жарактуу болгондуктан ушул дүйнө эли дүңгүрөп жол таппай калган кезде нурдан жаралган жомок менен жашаган Манастын кыргыз эли кайыптан жол таап берет деп анан ушул багыт көрсөтүп атам мындайча айтканда. Жаңы доордо кантип адам жашаш керек, эмне деген өзгөчөлүктөр болуп атат, эмне деген талап, каяка карап өсүүбүз керек. Мына ушул жөндө багыт берип келебиз. Эң биринчиден ушул мына мен ааламдын сөзүмүн, ааламдын гана сөзүн сүйлөп атам. Же болбосо арыстан алай улуу күчтөрдүн айтар сөзү, кылар иши, көрөр көзү демекчи ушул ааламдык гана багытты көрсөтүп атабыз. Же болбосо ааламдык илим түштү. Ошол кезде адам ойлоп тапкан илимдер, мыйзамдар жоюлду. Эмне кылышыбыз керек? Эң биринчиден ушу ааламдык сабак өтүп атабыз. Ааламдык сабак убагында ошо отуруунун тартиптери да бар. Телефонуңуздарды өчүрүп коюп, сизде эмне карытты? Ошо кыжаалатчылык, ушул телефон, кысылуу, көрө албастык, ичи тарлык. Мына жерде көрсөтүлгөндөй ийнян карытты. Ийнян, ак кара, жаман жакшы сизди карытты. Бир канчадыр бир отун көтөрүп келатып жерге койгондо адам эс алат го, ансыгандай телефонуңуздарды өчүрүп, диванбы, дубалбы, жөлөнүп отуруп. Ошол кезде мына боштондук пайда болот сиздерде. Боштондукка чыгыш керек. Боштондукка чыккан кезде адамдын каракуш мээзи иштеп баштайт. Айыкпас дарттар айыгат. Ошол көзүңүздөрдү керек болсо жумшагыраак жумуп, дене башыңыздарды аябай бошотуп, энергия иштейт, эм жүрөт. Кадимкидей айыгат, буту колуңар чымырайт. Себеби ошол сыпатка, мына арбайлык сыпатка, кудайлык сыпатка калыптанган адам эм жүргүзсө болот деп берилет. 70% таасир этет, 30% адамдын өзүнүн аракети керек. Бүгүн ушул эмнеге оору болуп атат? Ушул жөнүндө сөз болмокчу. Биринчиден соолук керек го ар бир адамга. Эмнеге кысылуу болуп атат? Ушул жөнүндө баягы илимдер академиясы дегендей
элдик академия деп биз окутабыз. Ошо элдик академиянын ойлоп табуучулары, жол көрсөтүүчүлөрү жазылган илимди сиздерге айткым келет. Өзүңүздөрдү бош алып отуруңуздар. Ар бир сөздүн куну бар. Ар бир сөздө бир чоң энергия бар. Анысы кандай ошо боштондук деген энергия бар тегерек кезде. Ошо боштондук энергиясы менен турпатымды бийлесин деп өзүңүздөрдү аябай бош кармап отуруңуздар. Мен улуу энергиянын ээсимин деп, аны биз далилдеп бердик өткөндө. Адам эмнеге улуу? Мына жаныңар улуу дүйнөдөн келет. Кайра өлгөндө кайтыш болду деп коет. Ошон үчүн сиз улуусуз. Улуу кыргыз улуу ошол. Улуу журттан келет, кечек журтка. Кызматка келдик. Биз сыйынча эчтеке жок. Биз бул жерге кызмат кылышыбыз керек. Бул жер жашоосуна. Ошондуктан мен улуу энергиянын ээсимин, боштондук энергиясы менен турпатымды бийлесин деп өзүңүздөрдү өтө бош кармап отуруңуздар. Ошол кезде эм жүрөт, энергия жүрөт. Ошол боюнча кичине пайдалуу кеңештерден да бир аз окуп берип коеюн. Адам бир суткада 5-10 мүнөт, андан дагы көбүрөөк убакыт оюн токтотуп үйрөнүү зарыл. Ой токтогондо адамга коргоочу энергия топтолот, жолдору ачылат, ден соолугу чыңалат, үмүт оту жанат, оң терси энергия калыптанат. Чөйрөң тазаланып, аураңда от пайда болот, жаңы клеткалар ойгонот. Эски психологияң жоюлат. Табият менен мамиле жасоочу сезимдер өнүгөт. Ааламдан жардамчы күчтөр келип, адамдын ой тилегин ашырууга жардам берет. Коргойт, эрктүүлүк, чынык ойлор, улуу рахаттар башталат. Адам 5-10 мүнөт күнүгө оюн токтотуп, андан да көбүрөөк убакыт колдон келишинче оюн токтотуп машыкканда бүт организмге жаңы күч пайда болот. Чындыктын ойгоно элек клеткалар ойгонот. Ар түрдүү кыйынчылыктан ойду токтотуп чыгып кетүүгө болот. Эскиче ой бул эң чоң апаат жасап туруучу билинбеген коркунуч, илдет, адат. Бул ой токтоткон ыкма менен тагдырың, мүнөзүң, турмушуң алмашат. Ой токтогондо адам жашарат. Психология боштондукка чыгат. Жүрөк эркин согуп, айыкпас оорлар айыгат. Жашообуздагы кырсыктын алдын алып, табият ааламды сактап калууга мүмкүнчүлүк зор болот. Ошон үчүн оюңуздарды токтотуңуздар. Адам эмнеден ооруп атат? Көз караш калдырып коюп атат, майда сөздү сүйлөп коюп атат, ошондон энергиясы чыгып кетип атат. Анан ою бузулуп калып атат. Ошон үчүн оюңуздарды токтотуп, көз карашка көп алдырбаңыздар. Унчукпастык деген ошол. Унчукпастык бул мына мен унчукпаган адаммын. Бул кандай деген такыр унчукпай калабы? Жок. Бул улуу, жалпы дүйнөлөшүү гана сүйлөшүү. Же ааламдашууну сүйлөшүү. Унчукпастык деген мына жерде экинчи закондо. Адам ушу мына 5 закон ушул алтындуу бар өзү. Унчукпастык бул ойду күбөгө салуу. Унчукпастыкта ой реактивдүү реттелет. Унчукпастык болгондо унчукпастыкка өлүмдүн алы жетпейт. Сен энергияңды майда чүйдөн сүйлөп эле кетирип калып атасың да. Ошон үчүн унчукпаган адамда энергия коротпойт. Өлүмдүн алы жетпейт. Унчукпастыкта энергия төбөгө топтолот. Жана турпатты жоёт. Улуу рахат деп коет ушун. Улуу рахатта дене нурданат, кубулат. Өзүңүздөрдү бошотуп отуруңуздар. Отурумдук рахат денени уулантат. Ууланып келген. Ошон үчүн сиздер ооруп атасыздар. Ушу ден соолук боюнча болмокчу бүгүн. Темабыз. Сөз токтогондо эволюцияда бүтөт. Эволюция болуп келгенде жанагы дин, окуу, 1-2, 3 класс сыяктуу ошол эволюция болуп келген. Азыр адамдын өзү жетилди. Сөз жаман жакшыны гана сүйлөйт. Ошондуктан иньянды түзөт. Унчукпастыкка өтүңүздөр. Унчукпастык улуу рахат тартуулайт. Унчукпастык улуу рахат менен башталат. Ушу өзүңүздөрдү бошотуп, кайда болсун? Ушу эфир убагында практика кылып алсаңыз жакшы болот. Андан кийин жолдо баратканда, үйдө отурганда, керек болсо ушул уйкуга жатканда дагы ушу өзүңүздөрдү бошотуп, дене башыңыздарды кой берип, себеби турпатты бошоткон кезде көкүрөктө тынчтык байырлайт. Ошол бейкуттук болот, ошол бейиш болот.
ошондо ден соолугуңуз айыгат. Бошотуңуз, турпатыңызды бошотуңуз. Мына ушул улуу рахатта гана, унчукпастыкта гана улуу рахат башталат же унчукпастык улуу рахат менен башталат. Кол менен көз чектелүү, кол менен көз менен чектелүү гана нерсе бүтөт. Ой менен көп нерсе бүтөт. Өзүңүздөрдү бошотуп отуруңуз. Унчукпастыкты уютуу үчүн мен жалгызмын деген туюм тундурап туруш керек. Мына элге карасаң майдаланып кетесиң да, жанында киши сүйлөп атса, аны менен кошо майдаланып кетесиз да, ошон үчүн мен жалгызмын деп маршруткада баратсаң да өзүңүз менен өзүңүз күрөшүп. Себеби өз жаныңызга өзүңүз жоопкерсиз. Балаңыздын жаны бөлөк, эгизиңиздин жаны бөлөк, жолдошуңуздун жаны бөлөк. Унчукпастык ордонгондо чоң тазалануу жүрөт. Унчукпастык бул көп кырлуу болуу. Ушу унчукпастыкта өзүңүздөрдү өтө бош кармап отуруңуздар. Мына боштондук боюнча көп сөз кылып өттүк. Өткөн сабактарда дагы, ушу ааламдык сабактарда дагы сөз кылып өткөнбүз. Боштондук бул көрпендечиликтен чыгуу, рамкадан чыгуу, ар кандай ошо бийлик, байлык, сулуулук, өзүмчүлдүк, ар кандай агымдын, куру коркунуч, кайталоо, пендечилик жашоодон чыгуу керек. Себеби жаның ааламга кетет. Оокатың деле жерде калат, үй бүлөң деле, кийген кийимиң деле жерде калат. Ошон үчүн чыгуу керек. Жандын жоопкерчилигин мойнубузга алышыбыз керек. Аалам, табият, адам жөнүндө кең түшүнүккө ээ болуу, өзүңдөгү керемет күчтөрдү өнүктүрүү, өзүңө ишенүү, жаратуучулукту иштетүү. Мына урматтуу журтум, боштондук, унчукпастык. Унчукпастык болгондон анан улуулук сыпат болот. Улуулук сыпат калыптанат. Кудай улуу. Улуу күчтөр. Анысы кандай ошо улуу сыпатка калыптаныш керек. Мына Кудай сыпатына. Кудай кечиримдүүбү? Жаратуучубу? Жаратыңыз сөзүңүз менен. Сиз аябай күчтүүсүз. Себеби адамда сөз бар. Кол бар, бут бар, чуркап жетип, түшүндүрүп, окуганга көз бар. Техника бар. Ааламда күчтөрдү ал жок да, алар ишарат гана берет. Түштөнбү? Сиз күчтүүсүз, сиз эки дүйнөнүн ээсисиз. Эгер өзүңдү тааныбасаң, анда бул дүйнөдө кор болосуң. Өзүңдү таануу деген ошол улуумун, мен улуумун, улуу дүйнөдөн келгенмин. Мен эки дүйнөнүн ээсимин дегендей кеп. Ошондуктан өзүңүздөрдү тааныңыздар, урматтуу улуу журтум. Ошон үчүн улуу кыргыз улуулугун тааныбаса, улуттарды ээрчип адашса, ар улуттун улагасында калат. Бул кыргыздын чоң идеологиясы жаңы доорда. Улуулугуңуздар мына ушу улуу дүйнөдөн келгениңиздер. Улуу касиет бул кыргызда бар. Көрбөй туруп көсөм сүйлөп атпайбы? Бийик ой айтып, бийлик кылып коюп атпайбы кыргыз? Эми ошол ден соолук жөнүндө мына азыр кырсык болуп атат, кыйынчылык болуп атат. Же аянчысынан, же ак халатчысынан жардам болбой атат. Ошол кезде эмнеге бул биринчи диагноз коюш керек да. Анан да арылаш керек. Анысы кандай ошол эмнеге оору пайда болуп атат, ушул жөнүндө сөз кылалы. Адам жаралганда мүмкүн 3 таякты коюп бир палатка жасагандар. Мындайча тил менен айтканда, анан бос үйдү ойлоп тапкандар. Же ушинтип куралдын бир ат-арабаны ойлоп тапкандар. Ал темирди айлантып ак параң ойлоп тапкандар. Андан автомат ойлоп тапкандар. Анысы кандай? Ошонтип эволюциянын баары бүтүп туруп, мына акыркы деңгээл, акыркы цивилизация бул техниканын жетишкендиги болуп атат. Эми андан арыда жаңы цивилизация бар дагы. Бул эмне дегенде бул адамдын кара куш мээсинин ишке түшүшү, гени жетилиши. Мына биз укчубуз мурун бир койдун этин жеп койгон адам болгон, бир тайдын этин жеп коюп турду, эми биз үчүн жомок. Бүгүнкү күндө бир жилик этти түгөткөн адам жок. Мейли жото жилик, чоң жилик го. Жото жиликти коюңуз, жамбашты коюңуз, керек болсо ошо кар жиликти. Толук мүлжүгөн адам жок. Эмнеге? Сары майды азыр томуруп жеген деле столго койсоң ошо бойдон турат. Бар жаштар май жебейт дейбиз. Көрсө энергия менен адам тамактанып баштады. Гени жетилип баштады. Көп жылдык ушул темага өтөлү.
жаратуучу кара куш мээни иштеши. Адамзат көптөгөн эволюция тажрыйбанын негизинде гени сөөгү жетилип бош жаткан кара куш мээни иштетет. Ошондо улам тажрыйба кайра төрөлүп, кайра жаңылар келип тажрыйба ошентип отуруп генибиз сөөгүбүз жетилиптир. Гени жетилген помидорду иштетүүбөсең чирип кетет. Гени жетилген кызды турмушка бериш керек. Гени жетилген балага келинчек алып бериш керек. Анысы кандай? Аны иштете койбосоң ал жолдон таят. Анысыңарындай ушу турпаттыбыздын гени жетилиптир. Сөөгүбүз ананка ошо кезде бош жаткан кара куш мээ иштеп атыптыр. Иштеш керек экен. Кара куш мээ толук иштеш үчүн адам эски кызыкчылыгын жоюп, улуу жоопкерчиликти мойнуна алыш керек. Мына жоопкерчиликти. Элчиликти кылып атабызбы? Мына жоопкерчилик. Ааламдын сөзүн сүйлөп атабыз. Ошондо адам бир кандайдыр орусча айтканда миссияга, кызматка, милдет үчүн жаралат экен да. Бир жөн эле бир жан багыш үчүн жаралып. Жан баксаң, анда айбанга эле тең келип калып атпайбызбы? Курсак тойгузуу, күнүмдүк жашоо менен өткөрүү. Курсак үчүн эле жашап атат да. Айбан деле курсак үчүн жашайт го. Ал деле ошол жылуу жерге жаткысы келет. Ал деле тууйт, ал деле баласын асырайт. Ошол деңгээлге адам түшүп кетти азыр. Ошо жаралуу максатыбызды билбей калдык. Анысы кандай бир жерде ошол адам улуу жоопкерчиликти мойнуна алыш керек. Анан дүйнөлөшүү гармониясы менен рахаттанып жашап, 21-кылымдын талабын так аткарат. Бул кылымдын талабы өтө оор. Себеби ааламдын да, жердин дагы түйшүгүн адам мойнуна алыш керек. Мурун биз Кудай берет, Кудай буйруса ушу деп жүрө бергенбиз го. Жок, жаманды да, жакшыны да адам өзү жаратат. Масын дагы, касын дагы адам өзү жаратат. Ден соолукту деле, оорун деле адам өзү жаратат. Сен кыжаалат боло берсең ооруйсуң да, нервштете берсең, бул оорусга майдалана берсең ооруйсуң да. Алла не кылат сага? Анан оорун деле адам өзү жаратат. Унчукпастыкка өтүп, майдаланбай, энергия коротпосо, адам көп жашайт экенде, ден соолугу чың болот экен, туура тамактанса. Караңыз мына. Урушту дагы, ууруну да адам өзү жаратат, чеберин дагы, чоркогун да адам өзү жаратат. Бул доордо адамдын мойнуна оор күн түшүп атат. Ошо гени жетилген сөөгү, мээси аркылуу көп нерсени иштеш керек. Ошон үчүн 21-кылымдын талабын так аткарат. Жаратуучу кара куш мээни иштетүү үчүн пендечиликке таандык эски программасын өчүрүү керек. Ой менен жаратат экен да. Мисалы, жамгыр жаадырды, жаачы деген болгондо атат го. Биз көрө алган жокпуз, сен бизден мурунку муундар көргөн. Көрсө табият менен сүйлөшсө болот экен. Бул табыгы илимде так берилет. Ал кимге баш ийет табият десе, табият инияны жок адамга дейт. Демек, ошол жамгыр жаадырган адамдын ичинде менменсинүү, же ичи тарлык, же өзүмчүлдүк болбоптур да. Иниян деген ошо го мына му. Ак-кара. Ал мусулман же ал теңирчи, мен мусулман дегендер бар го. Алар да эчтеке иштебейт экен. Мына көрдүңүзбү? Эми ушундан чыккан кезде анан жандуу табият адамга баш ийип калат. Эмнеге азыр жаратылыш кырсыктары болуп атат? Бүгүнкү күндө адамды ойготуу үчүн болуп атат, козгоо үчүн болуп атат. Жаратылыш адамзатты улуулукка үнсүз тарбиялайт. Караңыз. Эми тетирисинче адам оңолсо табият түстүлгөн атат. Адам боштондукка чыкса ошо иняндан ак-карасынан, анан табият бейишке айланган атат. Табиятты бейишке азыр адамзат айлантканга жоопкер. Ошон үчүн туруп атып, мээси башка жака иштеш керек болуп атат, өзүмчүлдүк эмес. Мына эски оюбуз. Биз өзүбүзгө эле иштегенбиз го. Мен, балам, кызым, жакыным, анан мен деле болсун деген. Бул ак-кара ошо иньян деген. Мына ак-кара деген жашоо. Эми адамдын ошон үчүн талабы, кара куш мээни талабы. Болбосо эгер кара куш мээни түзүктөп иштетип биз аалам жерди ойлонбосок, кызыл кандуу, баягы эмоциялуу адамдын кызыл кандуулугу телосын, турпатын бат эле жылмалап, жоюп жок кылып коет экен, оорутулуп коет. Ошон үчүн оордан кутулуш үчүн биз кара куш мээни иштетип, бийик дүйнөлөрдү ойлонушубуз керек.
21-кылымда жашоо кара куш мээнин чоң гармониясы менен рахаттанат. Мына биз энерги өткөрөбүз, айыктым десе мен рахаттанып атам да. Адамдын тагдырын бул жерде, ааламдын тагдырын, табияттын тагдырын жаратып алып ошо менен рахаттанайт. Кара куш мээ майда рахатка, жеке менчикке, жалган жашоого карама-каршылыкка иштебейт. Кара куш мээ дүйнө элинин биригүүсүнө, адамзаттын ааламдык түшүнүкөтүүдө, мына дүйнө элинин биригүүсүн иштетип атабыз. Биз азыр улут деген жоюлат, дин деген жоюлат деп атабыз го. Кудайдын бир бүтүмдүгү, адамдын баары ошол бириктишини көтөт. Ошон үчүн кыргызчылык менен кыргыз өлкөсү түптөлөт, анан дүйнөгө көчүрүлөт. Мына ошол сыяктуу кара куш мээ дүйнө элинин биригүүсүнө, адам ааламдык түшүнүкөтүүдө өлбөстүккө которулууда иштейт. Мына адам барып анан өлбөстүккө өтөт. Өлүм эмнеден жаралган? Ак карадан, жаман жакшы, менменсинүүдөн. Адам барып өлбөй калат. Аалам жер үчүн иштеп атса, мээрим төгүп турганда, мен жараткан мээримден өлүм түбөлүк мени менен коштошот. Чын эле сиз өлүп жайнап эле турсаңыз, сизде каякта өлүм? Каякта оору? Мына ошол сыяктуу өлбөстүккө которулууда кара куш мээ иштейт. Ал үчүн жаратуучу самап айтууларды айтыш керек. Мына, менин духумду эч ким түшүрө албайт. Келиңиздер кайталап аркабыздан. Менин духумду эч ким түшүрө албайт. Менин духум эч нерсеге багынбайт. Дух алтын доорду куруучу күч. Кайгыргандан көрө көңүлдүү жүр. Көңүлдүү жүрсөң көп иш бүтөт. Көңүлүң жок болсо көрүнүп турган иш бүтпөйт. Мына ушундай менин оюм карама-каршылыкка, пендечи акылга иштебейт. Мына бирөө жөнүндө жаман ойлоп алсаңыз, менде пендечи акыл, карама-каршылык ойлор жоюлган деп кайра-кайра айтыңыз. Мына ошон үчүн ушул самап айтууларды айтканда анан кара куш мээ башка кызматка өтөт экен. То есть биз майдага иштетип келсек мээни, азыр бийиктик иштетишибиз керек. Ар бир адамдын жашоосуна толук жоопкерчилик менен мамиле жасоо. Мына мен ар бир адамга кеңеш берип атам. Ар бир адамга жашоосуна толук жоопкерчилик менен мамиле жасоо. Боёк берим, боёп атпаймынбы? Мен улуу кыргыз. Утурумдук сөз сүйлөсө же максаты жеңил болсо жерине жери сөзү жел болот деп боёп атам. Улуу кыргыз жаман сөздү оюзуна албайт. Жакшы атты угузуп узатып коет, антпесе куту качат деп боёп атам. Ансыгандай ушу боёк берип, өйдөлөтүп, духун көтөрүү милдетин кара куш мээ аркылуу гана аткарат экенбиз. Кара куш мээ бул Кудай сыяктуу жаратуучулукту аткарат. Ошо жана күнбаш, бабалар калтырып кеткен күнбаш сүрөттөр көп болуп, ушул дүйнө элинин бир өнүгүүсүнө чоң формула болуп калат экен. Ошон үчүн бабалар бекер калтырбаптыр да. Башка сөз жазган эмес го. Күнбаш сүрөттөр көрсө ошо адамдын кара куш мээсинин иштешиши. Азыр ушулга үчүн күрөш керек. Кара куш мээ ушу Кудай сыяктуу жаратуучулук ордун аткарат. Бул мээ иштеш үчүн ушундай улуу окуулар, чоң талкуулар, суроо жооптор сөзсүз керек. Биз ошон үчүн окуу жай уюштуруп койгонбуз, ошол жерде окуу болот. Бир келген, 3 келген деле адам өзгөрүп кетет. Биз улуу дүйнөдөн келген турбайбызбы? Biz boştonlukka çıkışımız gerek turbay. Boştonluk en birinci mesele turbay. Boştonlukka çıksanan adam ölbey kalat turbay. Boştonlukka çıksanan жашоо өзү керемет болот турбайбы? Биз рамкага эле чыгып алган турбайбызбы? Айдага берилген турбайбыз да окуу жайдан окуйт. Ансыгандай ушундай кара куш мээ иштеш үчүн улуу окуулар, чоң талкуулар, суроо жооптор сөзсүз керек. Ошон үчүн жанагы эфирдин жарымын суроо кылып коюп атабыз. Ошол закондун негизинде дүйнө элиги биригет жана бүтпөс улуу жолго, алтын доорго кирет. Урматтуу улуу журтум. Турпат башка кызматка өтүптүр. Гени жетилип бала кыз деле турмушка чыгып кеткенде азыр дагы турпат башка кызматты кылып калыш керек. Мисалы, мына көзүң менен могу жаман нерселерди өчүр, көз тиет дейт го. Анан сөзүң менен жакшы нерсени жаратып кой. Мына оозуң башкага иштеп калды. Мурун кыйратып келгенсиң бирөөнү ушактап, азыр жаратып. Кыргыз жаратып койгон го. Алдыңа кетейин, кыздын 40 жашы теге чырагы бар дейт. Бул турмушуңан болбосо кийин турмушуң оңолот деп жаратып койгон. Көзү менен жаман нерсени өчүр дейт мына азыр. Ошондо көздүн идеологиясы башка болуп кетти. Мурун ач көздүк иште ошон үчүн көз оору болуп келген. Могу турпаттын
өткөргүчкө айлануусу же жоюлушу. Мурун биз только инстинкт менен, тамак инстинкт болгон, сурап келгенбиз. Же жана аял эркек рахатына өтө берилип кеткен, же жан-тан кызыкчылыгын наркотик, алкоголь, же болбосо күнүмдүк ишке, ошол жоюлуш керек. Турпат тело 21-кылымда өз кызматын алмаштырат. Турпат толугу менен энергия өткөргүчкө айланат. Ошондуктан эмоциясы жок жашаш керек. Азыр эмоциялуу адам ошо жанагы неизлечимый болезньге ээ болот. Ошон үчүн эркекке кызыл кыргын келген мезгил, эркек кызыл кандуулук менен жашайт. Ошон үчүн эркекте өтө оору пайда болот. Эне сыпатка өтүш керек. Эне мээримдүү го, көтөрүмдүү го. Ошон үчүн эркек эне сыпатка өттү. Эркек бойдон жүрүп мүнөзүңдү өскөрт. Көтөрүмдүү бол, сезимтал бол. Анысы кандай мына турпат ушундай энергия өткөргүч. Ошондо эң биринчи эмоция жок. Менде эмоция жок деп жашаш керек. Эмоция болсо кызыл кандуулук күйгүзүп кеткен турпатты. Жана эки бөйрөк иштебей калды. Боордо ар кандай оору болуп атат. Ошо көрсө кызыл кандуулук. Абада башка энергия жүрүп атат. Ошон үчүн химия жүрүп атат. Эмоциясы жок. Канга, жанга, танга күч келтирбей, улуу мыйзамдын негизинде турпат иштеш керек. Эгер эскиче кызыл кандуулук менен турпат иштесе, анда дене тез эле ууланат, өлүмгө алып келет. Эмоцияңарды биринчи кетиргиле. Анан бийик ойду иштеш керек, мындай майдан эмес. Турпат өткөргүчкө айланганда өлүм жоюлат, жерде бейиш орнойт, түбөлүктүү жашоо курулат. Адам, аалам, табият адам үчүн иштегенде адамзат өткөргүчкө айланып, жерде түбөлүк өмүр өткөрөт. Мына азыр табиятты бейишке айлантыш керек болуп атат адам. Аны үчүн жан дүйнөсүн бейишке айлантыш керек. Анан ошону мээримдүүлүктү, мына азыр ар бир адам аба ырайына таасир этерин билип, мээримдүүлүктү мүнөзүнө калыптандырсын. Сиз ушу күлүп жайнап мээрим төгүп турган, Кудайдын жараткан табиятына мээрим төгүп турганда табиятта тынчтык болот. Ошентип адамга жоопкерчилик болуп атат. Ошондо сенин оюң, колуң, көзүң, турпатың башкага иштеш керек болуп атат. Урматтуу улуу журтум, биз үчүн эми 1 саат убакыт өтө аз, бирок ошончо дагы ошо жарымында жарнама бар экен. Андан кийин ошо бизден илим алган эжекейлерде өткөн ошо балдар барып, кичине эмнеге элдин кандай таасири болуп атат, ойлорун сурады эле. Аны көрүп, андан кийин анан сөзүбүздү уласак. Азыр дүйнөдө 21-кылымда ааламдашуу процесси башталып, көптөгөн окуялар болуп атканда көбүбүз ааламдашуу процессинин жаман жакшы жактарын көрүүдөбүз. Анткени дүйнөдө болгон табигый кырсыктар, чоң согуштар, суу ташкындары адамзаттын өзүнө зыянын тийгизүүдө. Мунун негизги себептеринин бири адам менен табияттын ортосундагы мамиленин бузулушан деп көрөбүз. Ушул дүйнөнү мындай азаптардан куткарууда биздин кыргыз журтунун мойнуна чоң жоопкерчилик жүктөлгөн. Анткени улуу кыргыз журту өзүнүн тарыхый башатына кайтып, табият менен мамилесин түзөп, дүйнө элдеринин көч башында турууга, уюткусун түзүүгө милдеттүү. Ошондуктан ар бир жүрөгү кыргыз деп соккон ар бир адам бул дүйнөлөшүү процессинин башында кыргыз журтунун алдында туруп, табият менен болгон мамилени туура калыпка келтирип, дүйнөнү сактоо парыз биздин милдетибизде. Ошондуктан чакырып кетерим, бул улуу миссияга ар бирибиз өзүбүздүн жоопкерчилигибизди, өзүбүздүн жардамыбызды аябай, ошо дүйнөгө жаралуу максатыбызды билип, ата-бабалардан келген касиетибизди туура пайдаланып, улуу кыргыз тоолорун туу тутуп, улуу манасыбызды туу кармап, ошо дүйнө элдерине жалаң жакшы жактарыбызды көрсөтүп, кыргызчылыкты туу тутуп, бул миссиябызды татыктуу аткаралы. Жана мен өзүм жөнүндө айта кетсем, Токмоктон келгем, ошо кыргызчылык боюнча Токмокто ордо түзүп, ошо азыр кыйналып аткан, өз жолун таба албай аткан карапайым кыргыз элин туура жолго салууда, алардын жашоо максатын түшүндүрүүдө чоң кызмат кылып атабыз.
Мен ойлойм, биздин көктөн түшкөн тарых илимдин келечеги экенин, башка жол жок. Ушу тарых илим менен кыргыз элин ойготуп, андан ары дүйнө элин ойготуп, аалам менен адамзаттын табияттын мамилесин бир калыпта сактап калуу азыркы муунун жоопкерчилиги деп түшүнөм. Мен Тоң районунун Шорлак айылынан болом. 71 жаштамын. Фамилиям Кубатова, атым Элкан. Ушу ден соолугум туура эмес болуп, талай буту колум ооруп жүрүп, 2008-жылдан бери Күн Ордо деген жерде дарыланып жүрдүм эле. Ал жер ошо арбактар үчүн ачылган дүйнөсү боюнча жалгыз кыйык эле. Ошол жерден баден соолугум өзүмө келди. Анан ушу жакындан бери Арстан Алайдан 21-кылымдын законун талкуу үйрөтүп болот экен, ушул жакта жүрөм. Биякта да ошо арбайлар, улуу күчтөр, касиеттер, адам атанын шарты менен үч беришти ушу закон жазган экен, улуу Кудайдан түшкөн законду үйрөнүп талкууда жүрөбүз. Мен Күн Ордодо жүргөндө ушу арбактардын баары, арбайлардын баары, мазарелердин баары чындык. Чыңгыз Айтматов ошо ата 2008-жылы 26-октябрда ошо Күн Ордого келип айткан сөзүн айтып коеюн. Асыл элим кыргызым келип турат чыңгызың. Касиеттүү мечитти адүйнө барып эшиттим. Баары рызкы бутумду башка жактан издептим. Каталыгым мойнумда, кара жердин койнунда. Дүйнөдө көптөө эле теш жардамын берген жок. Калем сап болуп куралым, көп чыгарма курадым. Кара сөздүн тизмегин кыштай кылып кынадым. Көрөр күнүм бүткөн соң барып Кудай алдына соопчулук иштерим экилиме жазылып бешке берди буйрукту. Жазайын десем ал жетпейт, күчүм жетпей турат. Бешке кирем десеңер ак дил адам бол. Эмдеп турган аган эң касиетти мол адам. Эки кылбай сөздөнүп так аткарып жүрсөңөр. Алладан тилеп аманын күч кубат тилеп берсеңер. Айтайын деп сөзүмдү атай келдим көңүлдүү. Шыпа таап дартыңа, аман кайткан айлыңа. Ошондой эле ушу арбактардын баары да чын, мазарелердин баары да чын. Ушу Арстан Алайга келип, биз кеңеш алып, талкууда болуп, 21-кылымдын улуу Кудайдан түшкөн закону менен таанышып, үйрөнүп атабыз. Биринчиден ушу адам баласы эмнеге жаралган максатын билиш керек экен. Эмоция калтырбай ушу боштондукта жүрүш керек экен. Айланайын элим, ушу көп эле кыйналып, ушу кысталып, канча элдер кыйналып, канча балдар кыйналып жүрөт. Ушул жакка келип билим алыңыздар. Жаңдоордун закону менен ушу китептер бар, ошону алып таанышыңыздар, өзүңүздөргө караңыздар. Менин атым Шайыркөл, фамилиям Досматова. Мен Кемин районунан келдим, Кемин шаарчасынан. Мен көп жылдан бери ооруйт элем. Ушундай ар кандай ооруларга кабылдым. Башымда шишик болду, мастит болдум, дагы женский жактарымдан көп ооруларга кабылып, мындан 5 жыл мурда катуу операция болгом. 10 сааттык операциядан өлбөй калганыма Кудайга миң мертебе шүгүрчүлүк кылам. Кайра дагы экинчи операцияга камданып аттым эле. Бир күнү телевизордон ошо Эхо Манастан Арстан Алайдын угуп кабарын өзүм көрүп, анан келдим бияка. Келгенден кийин жолугуп, түштөрдү жорурун билдим. Бир керемет түшүмдү айттым. Ошо өзүмдүн тайнем, сен могу бийик тоого чыккының. Ошонун ар жагында бир өзгөчө ак кой бар, ошону баккының дегенди мен түшүнө алган эмесмин. Арстан Алай жакшынакай кылып жоруп берди. Бул ак кой деген алтын доор заманы болот экен. Көрсө, биз ушу 2000-жылдан баштап алтын доор заманында жашап атыптырбыз. Мен ошону билбептирмин. Ушул жерге келгенде билдим. Арстан Алайга жолукканда билдим. Анан кийин ошондон дарыландым. Бул Арстан Алайдын кандай десем, ушундай кереметтүү, сыйкырлуу, касиеттүү адам экенине таң калдым. Ушул операция боло турган грыжам, боорум, ушу бир эле сеанс болгондо айыгып кетти. Телефон менен мага энергия жиберди. Мен үйдө жатып, өзү үйүнөн эле кечки саат 8-де. Ошол убакта ичимдин баары, ичимде бир бала туйлап аткандай ичим козголуп, анан 87 баланын арбактары келди мага. Анан кийин кайра айттым, ушундай болду десем, Кудай буйрса эже айгасыз деди. Ошондон дарыландым абдан көп.
Бул Арыстан Алайдын эң кереметтүү касиеттүүлүгү бул телефон менен энергия жиберип операция жасагандыгы. Телефон менен ушу энергия жиберип көп укмуштуудай ооруларды айыктырганын өз көзүм менен көрүп ушу жерге келип мен таң болдум. Андан башка бул биринчиси. Экинчиси, мен чындыгында жашым 67-де ушул убакытка чейин мына Кыргызстанда жашап, 2 доорду көрүп калдык. Совет өкмөтү, андан кийинки өзүбүздүн бу Кыргыз өкмөтү болгондон кийинки доорду. Чындыгында Кыргыз элимдин өзгөчө аялдарыбыздын, эркектерибиздин өзүмчүл, каразгөй, ушакчы, көрө албас, ушундай жаман адаттарга ээ болуп, алдым жуттум, жерин саткан, элин саткан дарын көрүп, аябай ушундай катуу кайгыга батып, бул эмне деген шумдук, ушинтип отурсак биз жоголуп кетебиз го деп ушундай ойлочумун. Бирок мен Арыстан Алайга келгенден кийин ошол үмүтүм жанды. Үмүтүм кетти, ошол жана жаман ойлорумдун баары кетип, үмүтүм жанып калды. Бул адамдын Кыргыз элим деп жүрөгү соккондугу, Кыргыз элине жакшылык кылам дегендиги ушул мени таң калтырды. Адамдан өзгөчө жөнөкөйлүгү, карапайымдыгы, айкөлдүгү, адамга жакшылык кыла тургандыгы, каражатын аябай өзү ар кандай жерлерге ооруларды алып барып айыктыргандыгы, таласка алып баргандыгы, ата бейитке, ат башыга, чечтөбөгө алып барды. Ушундай абдан жан дүйнөсү жабыркап калган, абдан запкы көргөн оорудан алган аялдардын баарын ошо жака алып барып, мазарды кыдыртып, биз ошол жерден ушундай кереметти көрдүк. Мен ошол жерде ат башыга барганда тиги Арыстан Алайдын жеринин касиеттүүлүгүн ошондо билдим. Жүрөгүм козголду ошондо. Мээримим козголду. Мээримим ойгонду. Чечтөбө деген жөн жер эмес экенин мен ошондо билдим. Чечтөбө Алмамбет атабыз жөн жерде жатпаганын дагы билдим. Ошон үчүн биз өзүбүздүн кыргыздар касиеттүү жерлерибизди, ыйык жерлерибизди, көлүбүз, таласыбыз, канча сонун касиеттүү тоолорубуз бар. Ошолордун баарын баалабай, барктабай, анан көрүнгөн жерден, ар кайсы жерден издеп жүргөнүбүзгө мен өзүм таң калдым. Өзүбүздө баардык ушу айыктыра турган ооруларды айыга турган жерибиздин да өзүбүздүн ыйык мазар экенин, бизде касиеттер бар экенин, кереметтер бар экенин, кыргыздын улуулугун мен ушу жерден билдим. Ооба, урматтуу журтум, бул эжекелердин, агайлардын айтканы бул чындык, бул реклама эмес. Улуу кыргыз чыныгы сөздөр менен, чыныгы иштер менен, чыныгы күчтөр менен гана сакталат дейт. Мен ошо көктөн билдирүү болду эле, адамзаттын жаны сенде, келип ошо жанын алып кетет, келечек программасын алып кетет десе таң калдым эле. Кандай деп. Көрсө энергия түгөп калат экен да, багытын таппагандан анан оору басат экен. Анан ушу чыныгы адамзатты, адамдарды кол бут кылып байлап берем деген билгилирүүлөр болду эле. Анан мен ушу Шайыр эжекеге, жолдошу Турсунбек байкеге мен аябай ыраазымын. Ушу кеминде өтө чоң бай болбосо дагы колунда бардар кишилер, ушу Чогулдур деген жакшы козмак магазини бар, мындайча айтканда кичирээк универмаг ар түрлүү. Азыр ошол Кемин районуна элчиликти жеткирип, ошол жерде азыр бизден окуп бүткөн 10 адамды үйүнө жаткырып, багып, машинесин камсыздап, майын куюп, элди кыдыртып, бир чоң кызматын, элдерди уюштуруп берип, оорукчандарды чогултуп берип, ушундай бир кызматты кылып атат. Ошондой эмне менен биригет кыргыз журту, дегиле адамзат, ошо касиет менен гана биригет. Андан жогору сүйлөп отурган ошо Илиш деген жигит дагы ошо өзү токмоктук мугалим. Мына ошентип эми ар кандай адамдагылар ошо биригип орто кеңеш түзүлөт. Көрөрманыбыз бар экен, саламатсызбы? Ала, саламатсызбы? Угуп атам, айта кой. Ошо Арыстан Алай түзүлөсү? Айта бер, ар жагын айта бер. Угуп атасың, көрүп атасың да. Эме ушуна жакын арада эле эме чыгыптыр да, китебиңиз. Анан ошону кандай алсам болот, каяктан алсам болот? Сиз кайдан чалып атасыз?
Мен Бишкектен чалып атам. Жакшы, анан айтып берейин ал жөнүндө. Жакшы. Ошентип урматтуу улуу журтум, адам азыр эмне менен биригет? Мындан ары адамдын акылы эч нерсени чече дагы, жетектей дагы эскиче бириктире да албайт. Азыркы жаңы доордо ушул касиет менен гана биригет. Каражат деле доору бүттү. Анан мен ушу жогорудагы эжек агайларга ыраазычылыгымды билдиргим келет. Ооба Манас Ордого колум бошосо өзүм кошо барам, колум бошо болсо ушул илим алып аткандарды бир жиберип коем. Эмнеге дегенде ушу Манас Ордого барып мазардын, арбайдын ыйыктыгын билүү, кыргыз эргесин тааноо, анан Манастын духун алуу, анан Чештебөгө Алмамбет атам кайып илимин бүткөн адам да. Мына мондай кыргызчылык, бизге окшогон кыргызчылык илимин бүткөн адам. Чештебөдө көп маселе чечилген. Ат башы деген аталардын башы бириккен жер ошол жерде. Анан ошол жерге бир жагынан дух алдырып, бир жагынан ошол кыргызчылык илимин алгандан кийин ошол жерден барып кичине табиатты тааныгыла деп. Анан эжекемдин айтайын деген сөзү ушул. Чындап көп эле эненин үмүтү, кээ бир адамдын үмүтү үзүлүп калды болуш керек. Чындап эле эжекем айтып атпайбы мына? Үмүтүм үзүлүп калган энелерди көрүп, агайларды көрүп, эл жерди саткан адамдарды көрүп, үмүтүм үзүлүп калган. Арслан Алайды көргөндө үмүт пайда болду менде деп атат. Ооба, аккан арыктан суу агат. Эмнеге? Ооба, кырсыгуу деле өзү жакшы, бул күндү көрбөсө кыргыз ойгонбойт эле да. Изденбейт эле да, эжекедей ойлонбойт эле да. Ар бир адам ошо шайыр эжекемдей ойлонуп атат да. Бүгүнкү күндө деле, эртең келечеги өзүмне болот деп. Анан ушу биздин сөз укканда, илимди алганда, ушул адамдын жөнөкөйлүгүн, ойлоп тапкычтыгын, иш билгилигин көргөндө анан үмүтүм жанды деп атат. Урматтуу улуу журтум, ошон үчүн кыргыз дүйнөнү башкарат. Жогоруда агайда өттү го, бул ааламдашу деп, ал мугалим да. Менин да бир өтө көчүрмөм мындай айтканда. Биз дагы бул эфирден түшсөк ошолор алып кетет да ишти. Ошондо биз турпат жөнүндө келе айттык эле. Турпат адам ушу аалам табиат үчүн жоопкер болгондо өткөргүчкө айланат. Ошо эгер өткөргүч болуп, мындайча айтканда, көзү менен жаманды өчүрүп, сөзү менен жакшыны жаратып калса, мисалга көздүн кызматы ошо кубулганда экинчи кызматы, чыныгы кызматы ошо экен да. Биз жалганга иштетип алыппыз көздүчү. Көз ошондой жаман нерсени өчүрүп, көзгө көрүнбөгөн мыйзамдарды жерге тамызып турса, көз оору болбойт. Мына азыр. Аны медицина билбейт. Ал дары коят, операция кылам дейт да. Буттун кызматы, бут оорубаш үчүн эмне кылыш керек деген, могу жашоону улуу деп, мына антип изденип, ушу эфирден жана антип мына эжекейлердей кыдырып иштесең, сенде ошондо бутуң оорубайт дейт. Бул кубулгандагы кызматы. Эки бөйрөк могу жашоого мээрим төгүп турсаң, ууланбайт, тирүү иштейт. Мына кубулганда мээрим төкчү кел. Сен бирөөнү кечире албай атпайсыңбы? Анысы кандай? Ошо анатомия башка кызматка өткөн жөнүндө, ошо турпат башка, энергия өткөргүч деген ошо да. Мына бөйрөк мээрим төгүп турса, ууланбайт. Өт, боор, ушул жашоону оюң менен фильтрлеп, бул жери туура, бул жери туура эмес, мына улардын кылганы бул жаңы доорго туура келбейт деп фильтрлеп турсаң, боор ууланбайт. Жүрөк кан менен сокпой, мына мындай энергия, анан улуу программалар менен иштесең, сенде жүрөк оору болбойт. Анткени эмоциядан чыгып кетесиң да, сен иняндан чыгып кеткенде майда баратка кейбей каласың. Сен улуу мыйзам менен иштегенде жанагы инсульт, давление деген оорулар жоюлуп кетет. Ошон үчүн жана айыктырып коет деген ошол да. Ошону билгендиктен биз анан айыктырып коебуз. Ошо сыяктуу мына турпат башка кызматка өтүп атат. Ар бир адам бул жоопкерчиликке даяр болушу керек. Ушу турпаты, телосу башка кызмат кылганга. Адамдын турпаты өтө энергиялуу. Бул көзгө көрүнгөн жашоону тейлөөчү, сактоочу негизги ок болот. Мына табиат кырсыгы адам үчүн болуп атыптыр да. Сен мээрим төгүп, табиат сырын билгенде, жанагы кыш болбойт дегендей, кыш эмнеден пайда болуптур? Адамдын кырс мүнөзүнөн пайда болуптур. Башатта кыш болуптур, табиат бейиш болуптур.
Адам жаралганда мына жерге мисалга жаратуучу болуп жаралыптыр. Көрөрманыбыз бар экен, саламатсызбы? Алло. Угатабыз, айта кой. Алло, сүйлей Сүйлөй бер, айта кой. Алло, саламатсызбы? Сүйлөй кой, тез. Алыстап кетти. Ошо чалаардан мурун мындай тагыраак чалсаңыздар, биз ошо эфир убагында ошо майда суроолорго жооп бергенде кээ бирлер чалат, ошолорго сүйлөп, анан убактын кетирбей бизге теманы улай берсең болот деп. Ошон үчүн кыска, бат-бат сүйлөсөңүз. Ошол адамдын эми турпаты көзгө көрүнгөн жашоону тейлөөчү ок болот. Бул эмне деген түшүнүк? Табиат мо адамдын мамилесине карап кубулуп өзгөрүп турат экен да. Демек биз жакшына мамиле кылсак, мээрим төгүп турсак, табият тынч болот экен. Караңыз, ошондо адамдын турпаты табиатты же бусат, же оңдойт болуп атпайбы? Мына көзгө көрүнгөн жашоону тейлөөчү ок болот. Жаратылыш жараткандын жан дүйнөсүнүн көркөм чыгармасы. Жаратылыш жараткандын адамзат үчүн кам көрүү кызматын ыйгарган. Тирүүңдө буудайын берип атат, жемишин берип атат, өлгөндө сөөңдү көм алып атат. Мына караңыз. Ошондо көзгө көрүнгөн жашоонун ээси бул адам экен. Кудайы мындайча айтканда, бузса да билет, курса да билет. Ошентип жаңы жоопкерчиликти мойнубузга алып, ошондо турпат өзгөрүп атат. Ар бир инсан бул улуу мыйзамды же болбосо ошол турпатын өзгөртөт, энергия өткөргөнгө, же болбосо күйүп жарылат. Эми түбөлүктүү өмүрдү сактап калуу мына акыркы адамдын коркунучу ушундай болуп атат. Урматтуу улуу журтум, оозубуз, анан сөзүбүз может артастыда калышы мүмкүн, себеби спутник санарип аркылуу чыкканда, жана биздин илимдештер айткан кичине сөзү астыда артта калып атты. Ошол кезде адамдын акыл сезими өзгөчө иштеш керек экен, же болбосо башкача аң сезимде болуш керек. Жаңы доордо акыл менен туюмдун өсүүсү. Адам оюн пендечилик эмес, баягы эскиче улуу мыйзамдарга карап буруусу керек. Себеби бул доордо зор толкундарды өткөрүүгө, бөтөн аң сезимге ээ болуу зарыл. Мисалы, ажаатканага барсаңыз деле оюңуздан кетмейин саара чыкпайт го. Анысыгандай азыр биздин ой биштеш керек. Көрөрманыбыз бар экен, саламатсызбы? Бу жактан неме болот? Алло. Угуп атабыз, айта кой, айтыңыз. Мен Жалал Абад облусунан звонок этип атам да. Мен балам ушу бутум деп атат, анан белиме көздөп эле ооруп атат дейт да. Ошонун кандай себептен, кандай дарыланыш керек деп атам да. Сизден сурайын дедим эле. Жакшы. Ошо кичине сөзүм улап коеюн, анан ошо суроолорго жооп кылалы. Ушул кезде адамдын аң сезими башка толкундарды өткөрүүгө даяр болушу зарыл. Адамдын акыл сезими жаратуучу, коргоочу, буйрук аткаруучу улуу мыйзамдарды ушу турпатына сиңирүү зарыл. Мисалы, акыл эс менен могу жашоо улуу турбайбы, бул жашоодо мен кызмат кылайын деп ой болмоюнча анда жата бересиз да, турпат эс алсы болду деп. Мына ошондо жоопкерчилик. Ошол аң сезим бутту колду кыймылдатыш керек. Же болбосо баш программа салат, көкүрөк ишенет, бут аткарат дегендей, бутту кол аткарат дегендей, ушул аң сезим дагы башкача түшүнүккө өтүш керек. Пендечил өзүмчүл эмес, аша улуулукка өтүш керек. Адам психологияны мээни толук иштетиш керек. Көзгө көрүнгөн дүйнөнү элестетип программалаштырууга, тейлөөгө, жыйынтыгын чыгарууга милдеттүү. Адамга кеңеш берүү жана ошого үйрөтүү, энергия алуу адамдын буйрук берүүсүн талап кылуусун. Ар бир адам бул мыйзамга жоопкер. Адамдын акылы менен турпаты
жуурулушканда ошо энергия өткөрө алат же ошол нерсе аткарылат. Ошентип биз убактыбыздын жетишинче турпаттын башка кызматка өтүүсү же кубулуусу же улуу кызматка буйрулушу жөнүндө сөз кылдык. Биринчи көрөрманыбыз мындай суроо кылып өттү: мен китептерди кайдан алсам болот Бишкекте жашайм деп. Биз ушу 2-чи, 4-чү, 6-чы, анан 7-чи базар күнү эртең менен 9:30 эл топтолот, 10-да сабак башталат, 1-де бүтөт. Лебединовкага келсеңиз, 1-2 сабакка катышсаңыз, чоң түшүнүккө өткөрөм да колуңузга берсем, аябай түшүнүктүү болот. Лебединовкага келсеңиз болот, анан телефонду да калтырам. Андан кийин кежекемдин суроосу ушу Жалал Абадтан чалып атам. Уулумдун буту ооруп атат, бели көздөй деди. Эми бул жерде оорунун көп кыры берилет. Ушул улуу түшүргөндөн кийин адамзатты улуулукка аргасыз өстүрүү үчүн 27 кырсык берет экен. Биринчи, бирөөлөрдүн ден соолугунан, бирөөлөрдүн ишинен, бирөөлөрдүн ырыскысынан, төрөттөн, аң сезиминен, дилине салат, малынан, пикир келишпестик, мал пулунан, мүнөзүнөн, ооматынан, бийлигинен, дене мүчөсү жарым жанды операция болот. Өңүнө өтө суу көрсөтөт, колунан берекеси кетелет, себепсиз чоң чыгымдарга дуушар болот, сөзү консуз өтүмсүз. Анысы кандай бул сизди кырсыктырып атат, ошо уулуңузду кырсыктырып атат. Ушул улуу илимге өтүп өйдөлөгөн кезде эле бул арга жок экен, Кудай Арбайга алып коет экен. Мына ата жолундагылар билет. Ооруп барышат да ата жолуна бекер барбайт. Ошо атадан бата чыгат, ден соолук айып калат. Анысы кандай ошол бир кырынан бул кырсыгы. Экинчиден, адам жашоого жаралуу максатын билиш керек. Бел ооруса ошо бел бол деп атат, бут ооруса ошол могу жашоону улуу деп бир кызмат кыл деп атат. Экинчи кыры. Анан үчүнчүсү болсо ошо кечки 10-дордо бошойм, телефондон бир 2 күн 3 күн энергия өткөрүп көрөлү, анан кереметин көрөбүз. Урматтуу улуу журтум, жана Ильич агай айткандай, биздин илимдешибиз азыр ааламдашуу жүрүп атат. Кыргыз журту, азыр кыргыз элин коюңуз, адамзат жөнүндө ойлош керек. Азыр ушундай ааламда так берилет. Мына атадан пата чыкканда кандай болгон, бул чындыкпы деп мен ошо ата жолундагыларын сурасам, бир дагы батасы жалган чыккан эмес, аткарылган дейт. Ата кимден чыккан? Манас атадан, Байтик атадан, дагы жана башка арбайлардан. Бул жерде адам атадан, анан Кудай жарыгынан түшүп атат. Кудайдын кудуретине эч ким каршы чыга албайт да. Мына ушу медицина боюнча дагы кичине окуп берип коеюн. Медицина жаңы доордо кандай? Медицина оорду алтын доорго чейин кызмат көрсөткөн. Көктөн ааламды, табиятты, адамзатты таануучу табыгы илим түшкөндөн кийин медицина пенде кутучаны айыктырууга такыр таасири тийбейт. Медицина убактылуу гана айыгууга болот. Астрология өзгөргөндө адамдын анатомиясы да өзгөрдү. Кудай ооруну, көкүрөктү ойготуу үчүн берет. Өзүн өзү дарылоо ошо медицина менен. Бул алсыз эски аң сезимдин белгиси, жана алтын доорго чейинки инсандардын иши. Себеби азыр сезим иштеп адамзат жанга баш ийбегендиктен айыгып, мурун адам турпаты жанга баш ийбегендиктен таасир берген экен алтын доорго чейин. Азыр жан дүйнө кереметине ээ болгондуктан пенде кутучаны кол күчү медицина алсыздык кылат. Бир гана доор мыйзамы даба болот дейт. Эми ошондо азыр Кудайдын укмуш кудурети жүрүп атат. Мурун биз аалам сырын билбей эле жөн эле сыйынып келгенбиз. Жөн эле бар Алла бар деп келгенбиз. Азыр мына билип алдык. Алты катар ааламда эмне бар? Алла деген эмне? Мурун сырын билбей эле сыйынуу бул жеткен маңкурттук болгон, абийирсиздик болгон. Мына аалам сырын билбей эле сыйынуу бул эмне? Окуп берейин. Аллахка сыйынуу бул бир бетке эле көрүнүш, ал эми сырдашуу Кудай менен баарлашканга барабар. Аалам сыйкыр кереметин кеңири түшүнбөй туруп эле жөн эле сыйынуу бул жеткен маңкурттук. Айбан сымал сезим. Сырдашуу мына сырын берип атпайбы? Элге жеткирип атпайбызбы? Иштешүү, изилденип атпайбызбы? Изилденүү бул өзүңдүн ааламдык касиетиңди, жашоого жаралуу максатыңды, парз милдетиңди билгенге барабар. Сырдашуу сыйкыр касиетке жетишүү, сыйынуу, милдет кылуу жан дүйнөнүн жардылыгы. Урматтуу улуу журтум,
ушул доордо байлар аябай банкрот болот. Эмнеге дегенде алар элдин ырыскысын топтоп алган. Көрөрманыбыз бар экен, саламатсызбы? Убактыбыз өтө аз калды. Ырыскыга жетиш үчүн ыйман керекпи же эмгектенүү зарылбы? Кудай буйруган ырыскыга жетиш үчүн ыйман керек. Ыйман сыпатка ээ болсоң, ырыскы ыйманга сыпатка карап буйрулат. Ыймансыз болуп чексиз эмгектенсең де эч пайда жок. Аалам менен ырыскы ыйманга карап буйрулат. Ыймансыз болуп чексиз эмгектенсең де эч пайда жок. Кайра убара болуп убайым жейсиң, ааламга жагып аракеттенсең, азыраак гана эмгек керек болот. Урматтуу улуу журтум, бизге бөлүнгөн убакытта ушул байып баратат. Мен эмне демекчимин? Ошо касиеттүү мен өзүм жөнүндө бир аз түшүндүрүп кетким келет. Кыргыз журту аргасыз багынасыздар. Табыгы илимге, муну жеткирүүчү тилмештерге башка багытыңар жок. Кудай илимин гана берген жок. Ошо касиетин кошо берди. Ошон үчүн жана эжекенин айтып атканы рас. Таң калганым ушу телефондон эле операция кылып коет экен деп. Көк асман күчтөрү, табият күчтөрү, ыйык адам күчтөрү Арсен Алайга кызматка буйрулду. Арсен Алайдын максаты бир гана, бир мүнөзгө, бир идеяга өткөрүү. Теңир күчтөрүн, аалам сырын элге түшүндүрүү, табият кызматын элге түшүндүрүү, адамдын жашоого жаралуу максатын элге түшүндүрүү. Ошон үчүн илимиңиздерди алып, өзүңүздөрдүн жашоого жаралуу максатыңыздарды билип, улуу дүйнөдөн келгениңерди таанып, могу ааламдашуу убакта адамзатка башчы экениңерди көрүп түшүнгүлө. Эмнеге? Мына кыргыз ааламдан келген өкүл, далили ааламдык байланыштары, анан дастандары. Ааламдашуу убакта бүгүн кул, кылмышкер, жетим аталган кыргыз эртең дүйнөгө башчы болот. Ошон үчүн ордуңуздарды табыңыздар. Улуу кыргыз улуулугун тааныбаса, улуттарды ээрчип аташ сары улуттун улагасында кала берет. Батыштын саясаты, ар кандай агым диндер, ар кандай бир окуулар, ар кандай жана башкалар кыргызга жакшылык алып келейин деген жок. Ал бурмалап гана келди. Ошон үчүн карапайым улуу журт, сиздерде касиет бар. Сиздердин ушу касиетиңиздер менен, энергияңыздар менен могу аалам, жер, табият, адамзат сакталып турат. А бийлик ээлери эки эсе кырсыккан. Муну алар жеткире албайт, себеби түшүнбөгөндөн кийин. Алар бурмалайт, убакытты гана жейт. Эгер кыргыз өлкөсү кыргызчылык менен түптөлбөсө, дүйнө банкрот болот, кырсык басат. Ошон үчүн биз жоопкербиз. Ошон үчүн асман менен жериңдин түрөөсүнөн бүткөндөй дегендей, асман жердин түбөлүктүү түркүгү бул улуу журт. Ушу бир түндө бир өмүрүңүздөр жоюлсун, түшүңүздөр оңолсун, жан дүйнөңүздөрдө кыштар кетсин, муздар кетсин, тозоктор кетсин, жан дүйнөңүздөрдө бир бейиштер пайда болсун. Байланыш телефонубуз WhatsApp 706 988 188, анан 775 988 188. Ушу кичине энергия өткөргөнгө, сабак бергенге биз ар дайым даярбыз. Жана YouTube'да Кут Арсен Алай деп көрсөңүздөр болот. Кийинки аптанын биринчи иш күнү жолукканча кечки саат 7-де сак саламатта туруңуздар.